Assalamu alaikum. Raşenbek mana tuqum jumurtqalaарын qo'yib qo'ydim. R tamg'asini belgilab qo'ydim. Bu yoqda жетпегениga T degan tamg'a o'zimgidan qo'shib. Hozir sonini bilmayman, nechta ekanini, sendan 44 ta bo'lsa, bu yoqda sanaladi. Shu tuqum jumurtqalarni qo'ydim. R'dan bu yoqqa mana T. Eseptep bugun hozir qo'yib o'tamiz o'sha. Buyursa 21 kun 22 kundan keyin chiqadi. Shunda сөйлөшөбүз. Ушинтип жумурткаларды жасалма колдо жасалган инкубатор аппаратка салгандан кийин мына мынтип атайын ошол 21 күндөн кийин чөжөлөр ачылса деп ушундай ток каналарды атайын жасадык. Бирок тилекке каршы ошол колдо жасалган инкубатор аппараттан 21 күндөн кийин биз ойлогондой жыйынтык чыкпады. Себеби пока белгисиз, же жасалма аппаратка көп жумуртка салынганбы, же бир кандайдыр бир жеринен ашпай кеткенби, пока бизге анык болбоду. Ошол жумурткаларды аштырып берем деген, мындайча айтканда, кандайдыр бир техникалык ашпай кеткенби, бизге пока түшүнүксүз болуп калды. Ошон үчүн мен сиздерге айтарым, ошол эгерде жумурткаларды аштырам десеңер, анда атайын ошол заводской жумурткалар ашчу аппаратка салсаңыздар жакшы болот деген ойдо маалымат салып жатам. Инкубатор аппараттар колдо жасалган, гарантия деп. Бирок ичинде эч кандай процесс жүргөн эмес. Так что колдо жасалган аппараттарга ишенбегиле. Ишенич жок экен.